бүгінгі тренингтің қатысушыларына саламатсыздар ғой. Бүгін аябай соңын команда келді Бішкектен. Бұл Enactus командасы менен біз аябай жақындан танышпыз. Бұны жаңыдан основать етіп баштағанда ошол Азиза деген қыз бар эле, барбы жокпу билбейм азыр. Мынан Айпери деген қыз бар эле, мынан дагы бала бар эле. Үчөө келип мени баягындай тренер дейби баягындай бир насаатчы катары колдонушуп, булар менен ушул сөлжан бакканды үйрөнүштү. Анан мен буларды эжекесин кошуп, тыным жок сабак берип, баягыларга, кыздар менен балдарга берип, булар Москвага барып, ушул менин баягы биогумус өндүрүү боюнча программа менен Москвада барып биринчи орунду ээлеп келишкен да. Мен ушуга аябай сыймыктанам да. Мен ошо Enactus командасына насаатчы болуп, ушундай ийгиликке жеткизгени бир түрткү бергениме мен сыймыктанам да. Enactus командасы баягы брендирование боюнча любой брендтин өзүнүн историясы болот. Мына Борбор Азия Балкандар биримдигинин өзүнүн историясы бар. Мына мен барып тажиктер менен мамиле кылып, ал жерде анан бекерчиликтен тигилердин эмне жумуш аткарып, кантип акча табат деген кызыктуу суроолор пайда болуп менен анан алар болсо бакка кете берет, күнүгө эле бакка кетип калат. Ак кетип атасың десем эле бакка барып келейин дейт. Багың каерде десем, анан бакка алып барышты. Барсам баягы мен баягы өзүбүзчө бак десе биз элестеттим да, эми ортодо бир жаңгак, анан четинде бир 6 алма, анан кийин тал тул бирдеме турат деп ошентип элестеткем да. А көрсөм ал жерде бак башкача экен. 7 гектар өрүк бак экен. Өрүк бакка анан кийин абрикосовый, ананасовый абрикос деген ак өрүк экен да. Аппак болуп бушат экен. Мына как раз баягы ошол өрүктү терип кеткенде 1-2 болгон, 1-2 эле күн болгон экен, терип кеткенден кийин. Анан түбүндөгүлөрү баягы көктөрүн калтырып коюптур да. Ошолор анан созревать этип аткан мал экен. Барып көрүп анан кийин бул 7,5 гектардан канча өрүк чыгат. Буну көчөтүн каерден алдың эле? Анан кийин будан канча деген мына машина не болот деп анан ошолорду сураштырып келсем, ошол 7,5 гектар багынан жанагылар эң аз көргөндө $100,000 пайда көрүп келген. $100,000. Жанагы өрүгү бизде эле өрүгүбүз багы эми момча кора болгондо алардыкы бушат экен да. Ошондой сорт экен ал. Анан ошону изилдеп анан 1,5 жыл ошол Ленинабадтын четиндеги бардык бактарды көрүп бүттүм. Анан кийин ичкериге 350 километр ичкериге чейин барып, баягы жүзүм бактарын көрүп, ушунча кызыктым дагы. Анан кийин кой дедим, бизде дедим канча миллион гектар жерлерибиз бош жатат деп. Мына азыр жөнөкөй эле мына өзүңөр деле мына чек арага өтүп жүргөн болсоңуздар, Өзбекстанга кирсеңиздер бөлөк картина да. Кирсеңиздер деле жапжашыл да, бар жок. Кеткен эле бактар да. Анан Кыргызстанга өтсөң эле сап-сары тала. Баягы просто ичиң атышат да. Анан туристтер келет бизге дагы, анан мыймандар келип атат. Ошолор айтат да, силерде эркек жокпу деп. Негизи бак жокпу? Эркек бак отургузат да. Бизде эркектер бар, биз улак чагып жүрөбүз. Бак жок бизде деп. Десем күлүшөт да, улакты кое туруп, биринчи бак кылып алайын деп. Убакыт сааты келет, улакты да чабабыз, башка волейболду да, футболду да ойнойбуз. Бирок азыркы мал биз бак отургуза турган мал. Мына азыр жаз келди. Мына жазда мен азыр силерге мына как силердин агаңар катары айтамын. Силер бардыңыздар ушул Facebook'та мага жазылгыла. Мына силер менин командам болгула. Instagram'da жазылгыла, TikTok'та жазылгыла. Жалаң бак боюнча сол постторду чыгарамын, тарткандарым бар, ошолорду чыгарам. Ошону бөлүшүп эле койсоңуздар, бөлүшүп турсаңыздар деле бул силердин бакманчылыкка мына Кыргызстандын өнүгүшүнө салган өтө чоң салымдар болот да. Мына биз дагы ойлой беребиз да, болгон иш бирдеме деп эле өзүбүздүн жүрөгүбүздү кайтара беребиз да. Баягы кайнап аткан жүрөккө суу себе беребиз да. Эч качан артка кайтпаш керек. Мына Toyota'nын эмблемасын бардыгыбыз көргөнбүз, Неге окшойт? Момундай. И ортосунда не? Так, чире. Ошол Toyota'нын основатели парламентке келип турду, японский парламентке келип, мага акча бергиле.
Құда қаласа мен шундай завод құрамын. Баяғы каждый 4-ші машина дүние жүзінде Toyota болып десе, баяғы верхний палата, нижний палата депутаттар хат кіріп гүліп анады, осы жерде бір баяғындай өте сөйлей тұрғаны бар екен да, шығып тұрып айтып тұр да, сенен бұл айтқаның деп тұр, атты чап баратып деп тұр да, анан кейін иінеге деп тұр, жіпті көзегендей деп тұр да, деген екен қарап тұр деп тұр да, шығып тұр да, ұшу эмблеманы қылып, анан игілікке жетішіп тұр, анан ошоны қалған екен да, ошол эмблема. Еш қачан сіздер артқа қайтпаңыздар. Мына жаштар сіздер, мына азыр, мына стартап деп атады, бірінші мындай. Бая башында айтып кеттім ғой, биогумус деп. Бұл өте жеңілді, жеп жеңілді. Мына мысалы үшін үйдегі малдың қығын ата маңа бер десек, күлетті атаң тұрып, ал балам дейді, қызым алшы шын, ал. Ата маңа 2000 сом берді десең, қызым 2000 сом сенен айлансın de балам мен дейді. Bir коробка сөлжанды алып келдік, баяғы қырды жайы тұрам, 50 сантиметр биік деген турасын 1 метр қылып тұр, ұзынасын 4 қылып тұр, паласа қылып тұр өлі, баяғы алып келген bir коробка сөлжанды 4-ке бөліп, 4 паласаға салып, үстін шөпменен жап, су құйып қойсыңар. Жаңағы жерде баяғы 10 килограмм ұрықтық сөлжан, күзге шейін 100 килограмм болады. Yani жаңағы сілер салған емеде, уже баяғы жерде 600 килограмм биогумус болады. 600 килограмм биогумус менен 10 сотық жерді органика қылып, помидор егесіз бе, капуста, картошка бар жоқты. Түшімділікті 50%-ға көтереді. Мысалы үшін 10 тонна картошка алып атқан жерде уже 15 тонна ала баштайсыңар. Егерде 50 тонна албасаңар 75 тоннаға шығады. Яғынан кейін ошол бардық емелер өте таза болады. Анан ошол өзүңөр мисалы үчүн чыгарган 600 килограмм биогумусу бирөөгө сатып бере турган болсоңуздар 12.000 сом акча болот. Атаңарга 2.000 сомду кайтарып бересиңер дагы, өзүңөрдө 100 килограмм уруктук сөлжан бар да. Мына ошого 10.000 сомго 2 КАМАЗ уже 10 тоннадан 20 тонна кыркты түшүрүп туруп уже большой бизнеске кирип кетесиздер да. Силер. Мына бул тамаша эмес, бул эч кандай эмес. Буларды силердин азыркы жасап аткан ишиңерге. Мен эми азыр силерди чектеп 2000 сом менен башта диги бул деп атам, бирок мен өзүм 1 миллион сом менен баштагам. Анда сөлжандын баасы 1000 сом эле. Азыркыда 200.000 сом, 1 тонна сөлжан алып келип, жанагыны 50 тонна биогумус деме кыкка салганбыз да. Жанагыдан 30 тонна биогумус чыкканда эле сразу эле ага кардар чыккан, ал кезде биогумус кымбат эле. 25 сомдон сатканбыз. Анан уруктук сөлжанды ошо местасында туруп алып 1000 сомдон күнүнө эң аз сатканда 50.000 сомдук сатып турдук да. Ошондой кылып 1 жыл иштедик. Карабайсыңар, кандай кирешелүү бизнес да. Мына азыр биогумус боюнча эгерде силерге сабак керек болсо, эгерде ушул биогумус боюнча терең баягындай анализ жүргүзүп, ушунун перспективасы боюнча, ушунун элге болгон пайдасы боюнча, ушунун мисалы үчүн акча табуу схемасы боюнча эгерде сабак өтүп бер десеңиздер, бир күн ушул залга чогултабыз, мен отдельный биогумус боюнча, органика бизнес боюнча бир тренинг өтүп берейин. Бул совершенно бесплатно силер үчүн. Андан кийин мына бак боюнча эми айта кетсем, туугандар элестеткилер, бир көчөт $4. $4 алдыңар мына 10 сотык жери. 10 сотык жер боло турган болсо, 2-2 схема менен астына трактор киргизбей, кол менен эле чөптөрүн алып, анан кол менен жумшата турган кылып, схема кыла турган болсок, 10 сотык жерге 100 көчөт батат да. 100 көчөттүн эң эле аз түшүм бергенде, 5 жылдан кийин уже 50 килограммдан түшүм берет. 5 тонна азык чыгып турат да силердин үйүңөрдө. Азыр көпчүлүгүбүздүн үйүбүздө эми карасаң, баягы эле схемада кирсең эле эски бир машина бузулуп жаткан болот. Тикоу же onun запчастарын алып келип оңдоп койсо деле болот, бирок кол тийбейт ага. Өтө заңдыз да. Анан мындай карасам, баягы Союздан калган эми бир темирлер топтоп алганбыз да. Эми эмне кылабыз? Металлургический завод жок болсо керек. Ол деле турат да. Иши кылса 10 сотык жерди бардак кылып алганбыз дагы. Бирок эптеп ушу эшиктен чыгып туалетке баргандай бир жол кылып алганбыз да. Ошого барып келип тирилигибиз өтүлдү. А бирок ошону мындай эшикти
дарбазадан кирип туруп бөлөк бир адамдай мыслить эткиле жаштар. Бөлөк бир адамдай да кирип бирөөнүн үйүнө кирдиңер силер эми. Өзүңөрдү сынчы кылгыла да өзүңөр эшти ачып туруп, мына эмне бар да кеп. Мына машина эмне жатат ачык эшикке. Мынау жаңгак түшүн бербей. Жөнүнө турбайбы? Ал жок. Мына алмалар парча басып бактериальный ожог болуп, талдардын бардыгы пайдасы жок. Буну ал тап таза кылып 5 сотик, 10 сотик, 20, 30 кимде канча жер бар. Тазалап туруп, мына азыр интенсивный садоводство. На верхней зона, то есть нижней зона, мына ушу ош. Верхний зона, средний зона болуп, мына Каратай, Талдык, мына Садырбай ошолор. Бираз верхний зонага кетет да. Анан кийин эң жогорку зона болуп, мына Алай, Чоң Алай ошолор. Ар бир жердин өзүнүн мөмөсү бар да. Ар бир жердин өзүнүн мөмөсү бар. Мына нижний зонага мисалы үчүн ысыкты жакшы көрө турган мисте, бадам, анан кийин мына кызыл карагат ошолордо отурсак, ошолордон түшүм постоянно болот да акча. Азыр Кыргызстан мамлекети өтө мактанып аткан. Биз жыргатып аткан деген өзүбүздү толук камсыз кылган бул деген картошка экен, жүгөрү экен. Анан кийин сүт дагы азыр эмне түшүп кетиптир. Сүттү уже кошпош керек экен да. Сүт себеби дегенде Кытайдан бир порошок келип туруп ошону жасап атышат экен да. Калганы менен эч нерсе менен биз өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Жаштар, азыр силердин бардыгыңыздардан суранам. Үйгө барганда атаңардын кулагынын кужурун алгыла. Ата, мына араба эмне турат берди, алайлы, жоготойлу, тазалайлы, жерге бак кылайлы. Бак кылып койгула. Мына миграцияда жүргөн бир туугандарыбыз канчасы келип атат? Келип калсын Москвадан деп туруп баягылардын астына Өзбекстандын товарларын коебуз. Өзүбүздө эч нерсе жок. Анан Ирандыкын коебуз. Туура казактардыкын коебуз. Бар жок. Анан кыргыздардыкын эмне десе кыргыздардын только кожабыз экен да. Өзү чач. Сакалыбызна өзүбүз. Калган полный импорт экен. Тургула бирөө айткеле мен чисто кыргызский болуп жүрөм деп. Мынабу калпактын дагы жүнү дагы Россиядан келет. Мынабу бакмалы башка жактан келет, Кытайдан келет. Кана биздин өзүбүздүн оригинал буюмдарыбыз. Кана биз ким менен кантип мактана алабыз? Кана биз бренд кылып башка жакка алып чыга турган эмнебиз бар? Мына кыргыздарды ой бир космоско учура турган бир аппарат ойлоп турса жин болуп калдың дейт. Эч ким ишенбейт. Кыргыздар бир укмуш машина жасап турса койчу дейт. Эч ким ишенбейт. Кыргыздар бир супер скоростной компьютер чыгарып турса эч ким ишенбейт. Кыргызстан бул тоолордун мекени десе баардыгы ишенет. Ооба туура. Кыргызстандын 90 канча процент жери ооба ишенебиз дейт. Кыргызстан ушул таза суулардын мекени экен десе ишенет. Ооба. Кыргызстанда мындай бул доказанный эмелер да. Анан Кыргызстанда экологиялык таза тамак аш бар экен десе бардыгы ишенет. Себеби дегенде жерибиз да таза, суубуз да таза, абабыз таза. Bizde misal şunday sonun toprakta minerallar var. Buna bizdin ömür yemişler. Ben gök memleketlerge bardım, şol bakmançılık boyunca gemileri kaçtım. Eve barsan sürüp, görsen gözün diyor. Alıp yesen bak Kölököy'de bizde öyle. Ne de? Kölököy'de olmaz, sarı nemen değil ha. Yiyip görüp, hayır orada koklayasın da. Ha bizde misal şu, babuşkalar satıp oturgan var, kotur çotur semirerge var bak. Ошону алып туруп артып таштап жесең, мына мазасы бар да. Шунда сонунда мына ошол мазаны дүйнө жүзү сезиш керек да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам, багбанчылыкка бардыгыбыз аракет кылайлы. Рахмат көңүл бурганыңарга.